жарандык иштер боюнча мөөнөтүн бузуу менен каралгандар бул 133 иш. Мында Жалал Абад облусундагы бардык район шаарлардын сот аткаруучулары, кызматкерлер жиналышкан. Алгач Жалал Абад шаарындагы үстүбүздөгү жылдын ушул айына чейин соттордун чыгарылган чечимдери тааныштырылды. Ишмерчемде сот тарабынан чыгарылган чечимдери жокко чыгарылган учурлар арбын болгону маалым болду. Иретимен кетсем, Тойгонбаев Асанбек Рафикевичтики күчүндө өзгөртүүсүз калганы 61%, 61,11% болуп атат. Жокко чыгарылганы 30,56% болуп атат. Өзгөртүлгөнү 5,56%. Айтмолдоев Бакыт Аскаровичтики күчүндө калганы 55,17%, жокко чыгарылганы 22,41%. Өзгөртүлгөнү 22,41%. Байышев Мирлан Байышевичтики күчүндө өзгөртүүсүз калганы 81,48%, жокко чыгарылганы 5,56%, ал эми өзгөртүлгөнү 12,96% болуп атат. Андан соң Жалал Абад облусу боюнча соттордун чыгарылган чечимдери да белгиленип, ар бир соттун ишмерчеми айтылып, бирок чыгарылган чечимдеринде ишмерчемдеринде жакшы эместиги төрага жеринде белгиледи. Судьялар боюнча айтып өтсөм, өзүмдүкү 75% күчүндө калтырылып атат, 25% жокко чыгарылып атат. Бул жерде айта кетсек, 4 ишин датталыптыр, 3-өө күчүндө, бирөөсү ошол мөөнөт боюнча иш караган экен. Ал мөөнөт боюнча ишти толук түрдө изилденбей калган деп жогорку соттон кайра кароого жөнөтүлүптүр. Бул боюнча жогорку соттун жүйөлөрүн эске алабыз, мойнубуз калабыз, катычылык кетип калгандыгын. Курманбаев, судья Курманбаевдин көрсөткүчү боюнча 77% күчүндө калтырылган, 22% жокко чыгарылган. Сот тармагына айлык маяна шарттар каралып, олуттуу көңүл бурулуп жаткандыгын төрага белгилеп, колу туткактар азыртадан арыз жазып, кетиштери мүмкүн экендигин белгиледи. Сот тармагы элдин ишеничин акташы керек, ар бир ишти сүрөө бербестен дыкат карап, адилеттүү чечим кабыл алышы керектиги да белгиленди. Областык сот, тем более сиздер биринчи инстанциядагы сотторго мындай пример катары болушуңар керек. Кайра өзүңөр кабыл алып аткан чечимдер көрсөткүчү чоң, төмөн сапаттагы чечимдер кабыл алынып. Урматтуу судьялар, мындан ары сапатка аябай чоң көңүл бурулат. Билесиздер, оценка деятельности судей и судов. Бул мыйзам кабыл алынды. Мындан ары ар бириңиздердин сапатыңыздарга ушул мыйзам менен баа берилет. Түшүнүп атасыздарбы? Ар бир судьяга ушул мыйзам менен баа берилет. Эски адаттарды артка таштап, жат көрүнүштөрдү болтурбоого, этика, тартип, жарандарга сылык мамиле менен иш алып барып, байыш үчүн келген кызматкерлер болбошу керектиги жыйында төрага белгиледи. Жокко чыгарылып аткан чечимдер боюнча мындай анализ жок да сиздердечи. İştebey etkensizler. Emniyege iştebeyizler. İşteş gerek de. Praktikaga tuра келип атабы. Praktikaga жат көрүнүштөгү чечимдер кабыл алынып атабы. İşтеңиздер да. Бул эмне деген көрсөткүч? Уят эмеспи? Мына элдин нааразычылыгы ошодон пайда болуп атпайбы? Токтотуңуздар эми. Урматтуу судьялар, силерге ушунчалык ишенип, мына шаардык, областтык, административ сотто мына судья болуп иштеп атасыздар. Анан кийин кабыл алган чечимдердин жарымы эле жок болуп атса, бул уят да. Мыйзамдуу адилеттүү чечим кабыл алуу менен элдин ишеничин актап, калкка ак тилден кызмат кылуу соттордун түздөн-түз милдети. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасы буга чейин облустун район шаарлардагы сот тармагындагы кызматкерлердин ишмерчеми шарттары менен жеринен таанышып чыкты. Барчынай Жанызакова, Жанузак Нурдавлет уулу, Жалал Абад облусу.